Ассаламу алейкум туугандар. Оштун мурдагы мэри Жеңишбек Токторбаевдин ошо мамлекеттик кызматты, мамлекеттик жанагы муниципалдык иште туруп, өзүнүн бизнесин кантип өнүктүргөнү, өзүнүн ишкерлерди, башкаларды, мисалы конкурент өзүнүн ишканаларына конкурент болгондорго кандай кысымдарды жасап аткандар боюнча маалыматтар көп келип түшүп атат. Ал боюнча бир катар анын баягы курулуш компаниясы бар экен, анын Базар Коргондо кирпич заводу бар экен, курулуш компаниясы дегенде бир нече курулуш компаниясы бар экен. Анын жанагындай ховолор деп коет, стройкаларда колдонгон жанагы самосвал унаалар, кытайлык ховосово ушундайлардан бир жүздөгөн унаалардан турган автопарковкалар бар экен. Анан арматура, брусчатка, жанагы лотокторду чыгарган айтуру көптөгөн ишканалар бар экен. Өзүнө, үй бүлөсүнө, жакындарына таандык аффилированный компаниялары көп экен, бир эле эмес, бир нече курулуш компаниялары бар экен. Анан ошолордун бардыгын Ош шаарында мисалы 2025-жылы өлкөнүн тарыхында биринчи жолу 6 миллиард 600 миллион сом, дагы айтам, 6 миллиард 600 миллион сом мамлекеттик бюджеттен бөлүнүптүр. Ошол көптөгөн каражаттар бөлүндү. Анан көптөгөн курулуштар жүрүп баштады. Анан ошол курулуштарды жүргүзгөндө мисалы албетте алардын транспортировкасына коо машиналар керек болот. Ал өзүнүн жана аффилированный компанияларын алып келип иштеткен, Жалал Абадтан алып келип Ошко брусчатка, жанагы лотоктор, жанагы эмелер дагы арыктардычы жасаган. Ошолордун бардыгын өзүнүн компаниясынан заказчик мэрия, ал эми анын баягы саткан материалдарды буга ошол Жеңишбек Токторбаевга тиешелүү аффилированный компаниялар иштептир. Базар Коргондогу кирпич заводунан Ошко кирпичтер ташыптыр. Бирок биз билебиз, Ошто бир топ кирпич заводдору, бир топ башка ишканалары бар. Бирок ошого карабастан бул атайын Жалал Абадтан өзүнүн ишканасынан чыккан, өзүнө тиешелүү, өзүнүн карамагындагы ишканалардан чыккан бардык материалдарды Оштогу курулуштарга алып келген. Жумушчулардан баштап алып келген деп айтышып атат. Эми анын майда чүйдөсүнө чейин килишпей эле коеюн. Мына ошондой иштер жүрүптүр. Жеңишбек Токторбаев ошол мамлекеттен бөлгөн 6 миллиард 600 миллион сомдун, бул албетте бул өзү жалгыз эмес. Анын классташы муну калкалап турган аябай баягы монстр бийлик эбегейсиз колунда турган Камчыбек Ташиев турган, албетте. Алар балким алардын компаниялары дагы килишкендир. Айтору ушундай кептер, сөздөр, фактылар, маалыматтар көп келип атат магачы. Анан мен айтат элем, президент, урматтуу президент Садыр Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырма берип, ушул фактылардын баарын текшерип берсеңиз болбойт. Себеп дегенде мамлекеттен бөлүнгөн акчаны, ушул эбегейсиз акчаны Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ушинтип 6 миллиард 600 миллион сом бөлүнүп атса Ошко, анан ошол жерден бизнес жасаган болуп турган болсо, анда ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген сыяктуу баягы беренелер менен кылмыш ишин козгош керек. Ошону тиешелүү органдар тыгыр иликтеп текшерип, адилеттүү баасын берсе деп тилеп кылабыз жана талап кылабыз. Бул бир жагы. Экинчи жагынан ошол эле Токторбаевга жана ошол эле балким Ташиевтерби булар компаньон дешет, Жалал Абадтагы көп курулуштарды жасаптыр чогуу. Анан Ошто дагы бир топ жерде ошол жер бош болсо эле баягы курулуштарды баштай берген, курулуш салганга аракет кылган учурлар көп экен. Мисалы азыр ГИКтин үйлөрү деп, бирок 3 жерде ошол Токторбаев жеке менчик көп кубаттуу үйлөрдү, коммерциялык үйлөрдү салып атканы боюнча маалымат келип түштү. Мен ошол маалыматтарды азыр тактап атам. Кайсыл көчөдө, кайсыл имарат түшкөнүн фото, видеолорду алганга аракет кылып атабыз. Ошолордун бардыгы колго тийсе, аны дагы жарыялайбыз. Андан тышкары Ош мэриясынын азыр имаратын билесиздер, Ош облустук жанагы өкмөттүн өкүлчүлүгү, мурда губернатор отурган, анан мэрия отурган имарат бар. Ошол жерде ичи тышы ремонттолуп атыптыр. Тышы бүтөйүн деп калыптыр, ичи дагы деле ремонттолуп чачылып жаткан экен. Ал жерде дагы көптөгөн кашалар бар экен. Жанагы ишкерлерге мен берем, бергиле деп бирөөдөн 500 миң долларга, 700 миң, 800 миң доллар талап, ар кимден материалдарды, башка нерселерди карызга мэриянын атынан деп Токторбаев өзү ортогунчу болуп алып кое берген экен.